Баарыңыздарды бүгүнкү даталык күнүңүздөр менен Жалал Абад шаары мэри Мурат Алапкаш Такаевдин аппараттын атынан жана жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктап кетем. Жалал Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында бүгүн өзгөчө майрам. Анткени аталган башкармалыктын түзүлгөнүнө 30 жыл толуп, ага улай социалдык кызматкерлери өзүнүн кесиптик майрамын белгилешти. Салтанатка жергиликтүү бийликтин, мекеме ишканалардын өкүлдөрү, аталган тармакта эмгектенген кызматкерлер жана ардагерлер катышты. Мында башкармалыктын алгылыктуу эмгектерин баса белгилешти. Ардактуу, оор, ошол эле маалда кызыктуу жумуш. Сиздер ушу жумушуңуздар менен өзүңөрдүн ак мээнетиңер менен ар бирине жардам көрсөтүп, параллельно соопчулуктуу иштерди жасап келесиздер. Мен ойлойм, бизде мамлекеттик түзүмдө биринчи кезектен өзүңөрдүн функционалдык обязанностуна так аткарып, ошол эле маалда мына соопчулук иштериңер дагы кийинкиге өзүңүздөргө камдап келе атасыздар. Сиздерге эң негизгиси биринчи кезекте ден соолук, кажыбас кайрат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бул жардамга муктаж калктар бир эле карыялар эмес, бир эле үйдө отуруп калган жалгыз адамдар эмес, бул ошо жумушсуздар дагы буга өтө чоң көңүл бурушубуз керек. Себеби алар кайра эмгекке чыгышып, үй бүлөлөрүн багышып, кайра эле өзүбүздүн шаарыбыздын экономикасына налог төлөп турган өзүнүн жарандары. Иш-чара куттуктоо жана концерттик программа менен коштолуп, шаардык бийлик тарабынан алдыңкы кызматкерлерге ардак грамоталарды тапшырды. 30 жыл аралыгында бул тармактын өкүлдөрү коомдун аярылуу катмарын көйгөйүн жеңилдетүүгө салым кошуп, мамлекеттин жардамына жана камкордугуна муктаж жарандарды колдоо жумушун көрсөтүп келет. Алар эң олуу улгайган адамдар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер, согуштун жана эмгектин ардагерлери, турмуштук кыйын кырдаалга туш болгон балдар жана үй бүлөлөр. Шаардык социалдык кызматкерлери аябай жакшы иш алып барып атат да. Бул жерден биз кайсы убакта ар дайым ушул жерде ошо социалдык кандай кызматтар көрсөтүп атат, ошону билдирүү катары берип, биргеликте пикир алышып дегендей. Элим барсын кайрымдуулук фонду менен ар дайым тыгыз байланышта иштешип келатабыз. Биз ушул бүгүнкү социалдык кызматкерлердин майрамы бүгүн 30 жылдык. Биз ошол баягы социалдык тизмедеги адамдардын тизмесин бул жактан алып, турмактан. Жана ошондой эле өзүдө да тизмелер бар. Анан ошол барып биринчи изилдейбиз. Чындап эле ошол адам муктаж бекен депчи. Аны изилдеп, анан кийин ошол жардамдарды берип баштайбыз дегендей. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын социалдык коргоо башкармалыгында 69 кызматкер эмгектенет. Алар финансылык эсеп жана отчеттуулук, балдарды коргоо, жумуш менен камсыз кылуу, көмөктөшүү жана социалдык кызматтарды көрсөтүү боюнча иш алып барышат. Аярлуу катмар карыялар менен иштешем. Анан кийин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иштешем. Бул жерде иштегениме 20 жыл болуп атат быйыл. Бизде эми жалгыздор, карыялар, балдары, баары көрөрү жоктор. Анан кийин төшөктө жатып калган, кыймылдап баса албаган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иштешебиз да. Биздин соопчулук иш деп ойлоймун. Ошол ишти аркалап 20 жылдан бери иштеп келем. Бүгүнкү майрамдык иш-чарада бул тармактын өкүлдөрүнүн эмгеги даңазаланып, жылуу пикирлер айтылды. Шаардык мэрия тарабынан социалдык кызматкерлерди дагы да колдоо максатында аракеттер көрүлүп жаткандыгы айтылды. Элиза Жолтоева, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.